Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Кыял Ниязбекова мугалим катары, как психолог, изилдөөнүч катары сиздерге бир чындыкты айтып коюуну туура чечтим. Мынакей бүгүнкү күндө болуп жаткан кырдаал боюнча маалыматтар ушунчалык тездик менен таркалып жатат да. Бул оорудан чыккан коркунуч бизди өлтүрүп атат да. Биз улам эмнени ойлоп, эмнени сөз кыла берсек, ошол нерсе кайра келе берет. Биз коркунучту ойлоп жатып, ошонун жыйынтыгын бүгүнкү күндө көрүп жатабыз. Эгерде биз эртеңки күнүбүздүн ушунчалык жакшы болоорун каалай турган болсок, анда биз мына ошол ситуациянын жакшы тарабын изилдеп чыгышыбыз керек да. Улам коркунучту ойлой берип, коркунучтун эмоциясын ааламга жөнөтө берсек, Кудайдан ошондой ответти ала беребиз да. Ошондуктан бул коркунуч деген бул адамдын организминдеги вируска каршы туруучу иммунитеттин 50%-ин автоматтык түрдө жок кылат да. Бул ой, сөз чындыкты жаратат. Бул руханий нерсе. Ой менен сөз көзгө көрүнбөйт, кол менен кармалбайт. Тирүү, бул иштейт. Ишенип коюңуздар. Чын жүрөктөн элестетип, сөзүн күчүнө маани берип, баа берип, сөзүн күчүн баалап, биз сөздү өзгөртүп жашообузду колдонушубуз керек. Бири-бирибизге жакшы сөз айтуу менен бири-бирибизди айыктырсак болот да. Мисалы, бул вирус мен үчүн эмес. Бул вирус менден айланып өтөт. Бул убактылуу нерсе. Бул кандай жол менен келсе, ошондой жол менен кетет деп бири-бирибизге жакшы сөз айтып жарыялап, бири-бирибизге моральный, духовный поддержка берели, психологический кеңештерибизди айталы. Демек, ошондой эле чоң нерсе бизде ишеним болуш керек. Биз ишенип, мисалы, Кудай менен болгон мамилебизде калп эле тил учунан эле Кудай сактасын эмес, Кудайым мени сактайт, Кудайым кошунамды сактайт, Кудайым бүткүл мамлекетти, Кыргызстанды сактайт деп биз чын жүрөктөн ишенип, жүрөгүбүздү ишенимге чакырып толтурсак, ишенимибизге жараша Кудайым бизге кам көрөт. Мынакей ушундай нерсени жиберип жаткан Кудайым сөзсүз түрдө мунун чечилиш жолун дагы жиберет. Ишенип коюңуздар. Кудайым бизди таштабайт. Ал керемет, биз менен дайыма бирге. Бул дартты берген дабасын бербей койбойт дегенде чечилүү жолун берет да. Ошондуктан биз коронавируска каршы үчүн эмес, элдин саламаттыгы үчүн, бейпил жашоо үчүн деп сөзүн күчүнө маани берип, баа берип, күчүн баалап, сөздү жашообузду өзгөртүп колдонойлу, сөз менен бири-бирибизди айыктыралы. Ушул нерсени бири-бирибизге бөлүшөлү. Ушул нерсени менен биз коркунучту талкалап жок кыла алабыз. Көрдүңүздөр, жашоонун сыры мына ушул жерде жатат да. Жүрөгүбүзгө мээрим сүйүүнү чакыралы, жүрөгүбүздөгү мээрим сүйүү менен бири-бирибиз менен бөлүшөлү. Жан дүйнөбүздү, жүрөгүбүздү жакшылыкка толтурсак, жаман нерсеге орун жок, өзүнөн өзү жаман нерсе жок болот. Анан улам эле тияктан чыкты, бияктан чыкты дей бере турган болсок, биз абалды корчутуп, кайра кызытып жиберебиз да. Андыктан келиңиздер, баарыңыздар ушу мамлекет тарабынан айтылган тапшырмаларды туура, так аткарып, эрежелерди сактап, гигиена, тазалыкты сактап, туура тамактануу менен бирге жакшы сөз айтууну бири-бирибизге адат кылып алалы, бири-бирибизге ушундай жакшы сөз менен жардам берели. Бул чындык. Баарыңыздарга ден соолук каалаймын.